кадимкидей эле тазалап атсак элдер алып атат. Элдерге албагыла демек. Сиздер жайган үчүн элдер келип атат эже. Өлкөдө ковид пандемиясы күч алгандан тарта коомдук жайлардагы санитардык эрежелердин сакталышы башкы талап болууда. Кала бийлиги жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору ар жуманын дүйшөмбү күндөрүн борбордук базарды тазалоо, жугушсуздандыруу күнү деп жарыялаган. Бирок баарына маалым болгондой бул күндөрү же базардан жок, же жугушсуздандыруудан жок башаламандык орун алган. Борбордук базардын чоң ортосунда жашылча жемиш, азык-түлүк, сүт азыктарынын демейдегидей беймарал сатылып жаткандыгын көрүүгө болот. Алардын ээлери суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышып, токтотуп алган унааларына кире качып, баш калкалашты. Талапка баш ийбеген соодагерлер ага кошумча жугушсуздандыруу күнү экенин эске албай келип алып, беймарал соода жасап жүргөн жарандар борбордук базарда ондоп саналат. Алар көзөмөлдүн жоктугунан ушундай жоосунсуз иштер орун алып жаткандыгын айтып, бул ишти колго алуу зарылдыгын, болбосо базарды баштапкы абалында иштетүү керектигин сунушташты. Мунду деген санэпидстанция талап кылып, санэпидстанция деген бооларды тазалаш керек. Мэрия караш керек. Анан булар ачпайт да, булар ачпаса, булар тиги ачса, силер айтып атасыңар, булар эчтеке тазаланбайт, булар ошол боюнча жабылып турган үчүн, анан санэпидстанциядан талап болбогон үчүн бул дүкөнчүлөр ачып атат. Мына көпчүлүк элдер келет, карайлап эле, тигини карайлап, муну карайлап эле таппай эле кайра кетип атабыз. Биз айылдан келебиз. Айылдан келгенден кийин кичине бирдеме аны муну бала чакасына аны алалы, муну алалы деп келсек бек же бир жыйынтыгы жок. Канаки эме кылгандары. Дезинфекциялаганын мен ушу көрө элекмин, мен ушу баягы былтыртан бери эле ушундай болуп атат. Мына ушундан улам Нарын район аралык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна кайрылдык. Айтымдарында базардагы соода түйүндөрүн жугушсуздандыруу ишин ар бир сатуучу өзү аткаруусу керек. Аталган мекеме атайын түзүлгөн графиктин негизинде көзөмөлдөө иштерин гана жүргүзө алат. Текшерүү учурунда тартипке баш ийбей иштеп жаткандар болуп калса, жеке жактар 3000 сомдон жогору айыпка жыгыларын билдиришти. Элдер түшүнүп атат окшойт да, биринчи күн болсо эле, санитардык күн болсо, санэпидемстанция келип, бизде жана дезинфекция иштерин жүргүзүп берип кетиш керек деп. Андай эмес. Ар ким болсо жууп тазалоо иштерин биринчи күнү сөзсүз ошо санитардык күн деп жарыялангандан кийин өздөрү жууп тазалаш керек. Өздөрү каражаттарын алып алып, жууп, айланасын отырган жерлерин жууп тазалайт. Анан биз базардын ээлери бул боюнча маалымат алышкан, санитардык сунуштарды бергенбиз. Базардын ээлери дагы буга жооптан. Ошентип кайдыгерлик жана талапка баш ийбестик орунун кулаш жайышын шарттады. Теңир Тоо жергесинде бир ай мурун абал туруктуу делинип келсе, акыркы бир жумадан бери жуктурган жаңы учурлар көбөйүүдө. Алып айтсак, облуста бүгүн таажы вирустун жаңы 8 учуру катталган. Анын 7-өө өпкө кагынуусуна, ал эми 1-өө ковид илдетине чалдыккан.